Пил суу ичип жатса, жанына чычкан келип калат. Чычкан пилдин чоң келбетин биринчи көрүп, аны таң кала карап калса, пил тумшугуна суу толтуруп туруп, ага чачып жиберет. Чычкан байкабай турган үчүн чачыраган сууга туруштук бере албай, көлмөгө түшүп калат. Пил бул кылган кылыгына каткырып күлүп, чычканды шылдыңдап, ал жерден узап кетет. Ыза болгон чычкан пилдин артынан ал күнү кечке калбай аңдыйт. Пил токойго кирип, алдына чыккан арыстанга мактанып кирет. Арыстан: "Мага тең келе алчу ким бар бул токойдо? Мен эч кимден коркпойм. Кыйынмын деген немени мага алып кел", деп өзүн көтөрө жаап мактанат. Арыстан башын ийкеп: "Сага эч ким тең келе албайт жана сага теңдеш баатыр жок". Пил калгып басып, андан ары жөнөйт. Чычкан бул сөздүн баарын угуп, эми чындап ачуусу келет да, кечинде көрөм кимдин кыйын экенин деп, пилдин артынан калбайт. Качан кеч кирип, пил чоң бактын далдоосуна жатып, уктаганы камынган кезде, чычкан ушундай бир ыкчам кыймылы менен пилдин үстүнө жөрмөлөп чыгып, анын кулагына кирип кетет да кытыклай баштайт. Пил жаткан ордунан атып туруп, ары чуркайт, бери чуркайт. Бирок чычкан пилдин кулагынан чыкпай коет. Акыры чарчап, чалыккан пил ыйламсырап чычкандан минтип суранат: "Менин кулагымдын ичине кирген сен кимсиң, бай болгур? Сен мага тынчтык бересиңби?" дейт. Бул сөздү уккан чычкан минтип жооп берет: "Сен арыстанга эмне деп мактандың эле? Мына, мен сенден кыйынмын. Эгер сен эч теңдеши жок кыйын болсоң, мени кулагыңдан чыгарып көрчү", деп баштагыдан катуу кытыклап кирет. Чыдабай калган пил жалбооруйт: "Деги сен өзүң кимсиң? Мен сенден алсыз экенимди эми гана билдим. Мындан ары мен сенин алдыңдан кыя өтпөйүн. Деги кулагымдан чыгып, мага көрүнүп койчу", деп өтүнөт. Бул сөздү уккан чычкан макул болуп, пилдин кулагынан чыгып, анын көзүнө көрүнөт. Пил баягы суунун жээгиндеги өзү шылдыңдаган чычкан экенин көргөндө, иштин жагдайына түшүнүп, андан кечирим сурап, жолуна түшүптүр. Ошол окуядан кийин жаныбарлардын эң чоңу саналган пил чычкандан коркуп, денеси чоң болгону менен кичинекей чычканга алы жетпесин моюнга алып, өзүн баатыр сезбей калган экен. Достор, бул жомок Бердиккожо Бийназаровдун "Бөөк сенин жомогуң" аттуу китебинен алынды.